desek болот. Себеби Кадыржан Батыр мына өзү берген маягында айтып атат. Мен 5-июнь күнү Алмаз Атамбаевка приемунда болдум. Ал киши сиз өзбек туугандарды топтоп бизге жардам бериңиз жана башка деп кайрылган экен. Ал киши баш тартсам сизге кошумча күчтөрдү беребиз. Исмаил Исаков барат, Асылбек Жээнбек, Сооронбай Шарипов ошол убакта Ош областынын губернатору ошолор тууралуу маалыматтарды жакшы айтыптыр. Эми атап айтып кетсек, бул жерде Алмаз Атамбаевдин түздөн-түз Кадыржан Батыров менен болгон байланышын айтып кетти. Эми ого чейин биз сындап келген Отунбаева, Өмүрбек Текебаевден мен деле сындагам чынын айтканда. Эми кечирим сурайм, алар ал киши менен байланышта, тыгыз байланышта болгон эмес деген. Бул мен ал окуяда июнь окуясында Ош областық ички иштер башкармалыгын жетектеп туруп, мен бул оор кылмыштарды жасагандарга түздөн-түз күбө болуп, токтотуу аракетин жасагам. Тилекке каршы бул ага ини Жээнбековдор кандайдыр бир жолдор менен убактылуу өкмөт Алмаз Шаршеновду бир ишенимине киришип алып, өздөрү каалагандай бийледи. Башкача айтканда, мына Кадыржан Батыров Варшавада айткан жеринде, бул жерде айтып атат, Асылбек Жээнбеков бизди каржылап, андан кийин элдин саны боюнча бизге жардам берип туруң деп кайрылган деп атат Кадыржан Батыров. Асылбек Жээнбеков деген ким бул? Өткөн жакында эле Кыргыз мамлекетинин спикери болуп, СДПК партиясына шайланып барган биздин депутат. Бул киши ошо шайланганга чейин, кандуу окуя башталганга чейин эч жерде иштебеген, Ош шаарында түштүктө, башкача айтканда, спирт ичимдиктерин жасалма жол менен жасап, самогон сатып, этикетка, пробка, акцизный маркаларды сатып, эмгектенип келген, басып өткөн жолу болгон, тарыхы ушул болгон. Ушу кишиге биздин ошо мезгилдеги убактылуу өкмөттүн мүчөсү Алмаз Атамбаев деле келип ушу киши менен мамиле кылган. Керек болсо келип, жана Икрамжан Имянов деген менен мен буга чейин айтканмын. Дагы кайталап коеюн. Икрамжан экөө келип, апрель аягында келип, баягы Максимдин 5 адамдык самолету менен учуп келишип, бир мүшөк акчаны Асылбек Жээнбековго беришкен. Эмне, ким ол Асылбек Жээнбеков? Анда кечиресиз, анда мародерство болуп калбайбы бул жер? Мародерствонун башы болуп атпайбы? Бул тартипке деп келген акчаны алып алган. Жеке кызыкчылыктарына пайдаланып. Жеке кызыкчылыктарына пайдаланганда мен булар менен көп талаш тартыш болдум, Агыни Жээнбековдор менен. Ай, эмне үчүн силерге бул тартипке келген акчаны силер алып атасыңар? Биз кырдаал оор болуп атат. Биз коомдук тартипти сакташыбыз керек. Кыргызстанды мыйзамдуу жолго салып кетиш ар бирибиздин максатыбыз десек, булар жеке кызыкчылыкты ойлоп эле Кыргызстанды тоноп атты да. Анда ал келген акчалар кайсыл жака сарпталган? Келген акчаларды карындашым мен İnamcı Abdurasulovlarni va Qodirjon Botirovlarni biz shu Qirg'izistonga qaytib kelish uchun Almaz Atambayevni saylaganmiz. Shuning uchun biz so'ranamizki, yana shularni qaytarib yurtimizga men chiqamasdim saylovga. Almazbayevni turmada bolalarni chiqaraman degani, qurtamatda yotgan bolalarni chiqaraman degani. Chiqib saylaganman. Мы, жители города Ош, голосовали за Алмазбека Атамбаева и считаем, что он будет справедливым, честным президентом. Обещал нам поменять в городе Оше власть и поможет узбекскому народу с его трудностями, с его проблемами. Мы поэтому за него голосовали. Bizi bu Almazbek Atambayevni saylashimizdan maqsad, men sayladim, odamlardan har xil gaplar, mishmishlar eshitdimki, bu Almazbek Atambayev saylangandan keyin o'zbeklar xalqiga ko'proq yordam beradi deb. Misol uchun mana o'zbeklarimiz uylari kuydi, shularga yordam beradi dedi. O'zbek xalqimizni foydasini o'ylab, mana shaharda xo'jayinlarni almashtiradi dedi. Shuning uchun biz sayladik. O'zbeklarga yordam beradi deb hamma har xil mish-mish qilganligi sababli
o'zbeklarga yengillik bo'ladi deb Almazbek Atambayevni sayladik.